Урматтуу туугандар, мен бүгүн баягы Иретсиз Бишкек деген темамдын экинчи бөлүгүн тартып атам. Экинчи бөлүгүн мен мынау Бишкек шаарынын Жал кичи районуна арнадым. Жал бул ылдыйкы жал, ортоңку жал, жогорку жал болуп 3 бөлүккө бөлүнөт. Ошол 3 бөлүктө эми ондогон мындай көп кабаттуу үйлөр турат. Мындайдан ондогон. Анан азыр бүгүн вторник, жумуш күнү али бүтө элек, саат эми гана 4 болду. Демек азыр балдарын окуудан алып келип, кыздын баягы садиктен алып келип, өздөрү жумуштан келип, кыскасы ошентип атканда азыртан монтип көчөлөргө машина батпай турат. Эртең дагы азыр дагы 1-2 сааттан кийин дагы бул жака ондогон машиналар келет. Анан ондогон эмес, жүздөгөн, миңдеген машина келет. Бул жерде азыр мен жалга жон гана мындай кадимки жөнөкөй бир коноктун көзү менен карагым келип атат. Жалда азыр канча көп кабаттуу үй бар экенин мен билбейм. Жалда канча адам жашаганын дагы билбейм. Жалда канча машина бар экенин дагы билбейм. Бирок мен азыр жалдын өзүн көрсөтүп берейин деп атам. Бул ушул Бишкектин мынау түштүк батыш тарабында жайгашкан ушул Жал кичи району өзү негизи Союз кулаганга чейин ушул 80-чи жылдары пайда боло баштаган. Ошол бирок 80-чи жылдардан бери дээрлик бул жерде мындай жакшыраак бир планы жоктой эле башталгандай, же болбосо планы болсо дагы кийин ал аткарылбай эле өз билемдикке өтүп кеткендей. Мисалы, караңыздар, ошол 30 жылдын ичинде мындай жерлерге бир кыйратып, бир жыргатып, дарак дагы эгип коюшкан эмес да. Болгону наркы эң чоң көчөсүнө былтыры ушул Суракматовдун тушунда ошол чоң көчө оңдолуп, ал жака велодорожка, андан сырткары жанагы чырактар коюлган, анан тротуар курулуп, алдына ошол мындай дарактар эгилген. А бирок мынау жактарычы, мынау жактарында эч нерсе жок. Анан азыр мындан караңыздар. Али элдин бардыгы окуудан келе элек, балдар садиктен келе элек, эл жумуштан кайтып келе элек. Бирок мынау жерде парковканы караңыздар. Эмитен толуп калган. Бул жерде парковка маселеси дагы каралган эмес, бак маселеси дагы каралган эмес, бул жерде бала бакча маселеси дагы каралган эмес. Эми мынау жакта карасаңыздар эми бир күлкүлүү нерсе. Бул жакта муравейник болуп калганда мен азыр ушул жерден бирдемени көрсөтүп бергим келип атат. Бул үй кантип курулган? Мынау жакта кадимкидей баягы арынын уясы курулуп атат. Ал мындай. Баштап бир үй курулган, мындай болуп. Мындай болуп бир үй курулган. Жакшы көрүнбөйт экен, а? Так, мындай болуп бир үй курулган, дагы бир үй курулду, дагы бир үй. Ушинтип мындай катар үйлөр курулуп атат. Эми булар ойлошкон, мынау болсо, эми арасынан шамал өтүп турат, ачык болот деп. Жок, азыр эми бул жагына дагы үй курулуп атат. Бул жагына дагы үй курулуп атат. Бул мындай алганда баягы машинанын радиаторундай эле болуп калды. Шамал өтпөйт, аба жүрбөйт, күн тийбейт. Бул кадимкидей эле мындай түрмө сыяктуу эле үй да. Эми ошону дагы адамдар алып атышат азыр. Эми буга эмненин негизинде уруксат берилип атат, кандайча уруксат берилип атат, эми ушул боло береби? Буга экологдордун көз карашы кандай? Негизи эле мындай ушу долбоорлоочулардын көз карашы кандай? Мага түшүнүксүз. Азыр эми дагы бир кызыктай нерсени көргөзөйүн мына. Азыр мына жакта тротуар турат, а? Тротуардын жанында мына 1 метрден ашыгыраак жашыл аянт турат. Мындан нары дагы жашыл аянтка жер бар экен. Бирок эми мынаны караңыздар. Мына жакта мына 1-2 метр жер бул жакта жөн эле турат. Бул жакты мынтип аларын алып, тосорун тосуп коюшкан. А бирок бул жерге эч нерсе эккен дагы эмес. Раз экпейсиңби, кереги жокпу? Эге турган, жашылдандыра турган наракта жер турабы? Мына жердеги мына акча кетирип, мына бордюрду коюштун не кереги бар эле дейм да. Себеби мынаны караңыздар. Мына жолдун өзүнүн эни биз азыр ченеп берейин, ушул жолдун энин ченеп берейин. Мына жактан алганда мына 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 метр экен. 7 метр. Мен бул кадамдап атканда 7 метр чыгып атат, бул 6 метрлик жол окшойт. 6 метрдин азыр наркы бетинен бир машина мынау үзүк сызыктын наркы жагында бир машина жүрөт. Бирок берки жагында мына жүрө турган болсо, мына сызыктан эсептейли. Мына 1 метрден бир аз ашкан жер калат экен бул жака бир машина токтосо. Ошондо мен азыр
Булар азыр Бишкектин архитектурасы, Бишкектин ушул жолду курууну долбоорлогондор кайсыл жери менен ойлонот, мен ошону түшүнбөйм да. А эгерде муну алып эле наркы чекеге коюп койсо, мына машина азыр жок эле дегенде мына жакта турат эле. Мына жактагы машина ошондо бир кенен өтөт эле да. Ошого окшогон эң эле элементардуу, эң эле мындай практикалык нерселерге дагы бул жакта көңүл бурулган эмес. Бул жерде баягы шаардын көрктөндүрүү мындай ишканасынын дагы почерки байкалбайт. Эгерде ал болсо мындай бир түрдүү даракты экмек, катар кылып экмек. Азыр эми мына жерде бирөө карага тегиптир, бирөө наркы жакта дагы бир бадал турат, мына жакта дагы бир белгисиз дарак, мына жакта дагы бирдеме, наракта өрүк турат. Кыскасы, ар ким өзүнүн билгенин кылган. Эми бир бул жерде мен эч түшүнбөйм да, ушул кантип ушул курулуштар курулуп атат. Азыр киреличи. Ассаламу алейкум. Кандайсыз, жакшысызбы? Ой, кандай? Тынчсызбы? Журналист? Ооба. Мен Бишкектин коногу катары мына жалды көргөзүп берейин деп атам да. Жал кантип курулган. Азыр тарыхын окусам бир 80-жылдары пайда болуптур. Анан ошодон бери бир жалчытып дарак эгилбептир. Анан азыркы мына конструкцияны карасам, бул баягы арын уясындай кылып эле салып атышыптыр, Гонконгтой кылып. Анан буларга сиздердин көз карашыңыздар кандай? Мына сиз көп жылдан бери жашайт окшойт. Тескери? Кандай болмок эле? Өзү болуш керек эле да. Шамал жүрбөй атат деп ызылдап атабыз, смог болуп атат деп ызылдап атабыз. Бирок буга эл ызылдап атат, а бул жактан курулушка уруксат берилип атат. Бул өзү тормоз политика го. Муну караш керек эле да. Бир ошол 30-40 жылда бир жакшылап бир катар бир көчөгө дарак эгилбептир. Анан мына жактагы азыр машинаңызды азыр сиз келдиңиз, мына жерде жанагы эмеге, мына тротуарга койдуңуз. Башка жер жок дейм. Башка жер жок. Азыр кечинде дагы көбөйсө керек машина. Могу жактарга кап. Бүт койла. Бир катар машина эптеп кирип чыкса боло турган жол калат. Кенен эле болот, бизде бар жакка эме коет бу. Мына эми балдар ойной турган мындай аянты бар экен, бирок мен азыр дагы жалды аралап көрөбүз. Бир макул, рахмат. Мындай жалда канча дом бар, канча адам жашайт билесизби сиз? Мен аны точно айта албайм. Болжолду. Көп эле болуп атпайбы? Мисалы, мынау квартира, мынау үйлөр канча квартиралуу? Бул бир 100 квартиралуу да. 100 квартиралуу. Ошонун двору, балдар ойной турган жери ошол эле. Ошол. Машина кое турган жеричи? Машина кое турган жер ар жагында бар. Жакшы экен. Бул жакта канча бала бакча бар? Мамлекеттик. Бирөө болсо керек бул жерде мен билгенден. Мектепчи? Мектепте бирөө. Тиги жогору жакта бирөө бар, жаңы салган. Эки окшойт. Эки мектеп бар. Мындай 100 квартиралуу дегенде үйлөрдөн бул жерден мындай ондоп десем аз болуп калат окшойт. Жүздөө эле саналат окшойт. 150-60 бар го дейм. Кеминде. Кеминде 50-60 бар, бирок болгону эки мектеп бар экен, бир мамлекеттик, бир бала бакча бар экен. Макул. Бирок бир дагы парк жок. Же барбы, чоң? Мындай көзгө көрүнүктүү парк жок. Көрүнүктүү бир дагы парк жок. Макул. Рахмат. Мына өзүңүздөр көрдүңүздөр. Мынантип баягы ар жерге ушинтип баягы курчактай кылып, оюнчуктай кылып, баягы жаш балдар ойнойт го, баягы пластик эмелерден. Ошондой кылып салынып атат, жогору көтөрүлүп атат, жүздөгөн квартиралар пайда болуп атат. Элдин бардыгы алып атышат, а бул жердин парковкасы жетишерлик эмес. Балдар ойночу жайлары мынага окшогон кичинекей. Мыналардыкын мисалы мына болгону ушул экен. Азыр балдардын бардыгы бакчада, башкада болсо керек, ошон үчүн азыр бала жок. Анан ушуларды аралап машиналар коюлат экен. Ошол, андан башка эч нерсе жок. Бул жака мындай бир чоңураак бир парк коюлган эмес. Парктын орду дагы жок да. Кандайсыз? Эми көптөн бери жашайсызбы сиз? Ооба. Качандан бери жашайсыз? Жерде балам 30 жылдан ашты. 30 жылдан ашты. Мен азыр жалдын тарыхында окусам бир 80-жылдары пайда болгон окшойт жал, Жок, эң биринчи тети 2 үй болчу. Ошондо кайсы жылдары? Где-то 80-жылды. Ооба да, ошо 80-жылдары пайда болгон, ооба. 80-жылы
могу 3 тең самоделка берилген. Анан болду, анан эле ашыратып эле бияка биз келгенде экили ылдый жакта 2 үй болчу. Болду ошо менен. Анан 29 автобус биринчи жолу бияка келди. Ошо кайсы жылдары келет? 80-жылдары, 80, ну почти 80-85-жыл. Бул эми жөнөкөй баягы жумушчуларга салынган район экен дейм, Бул берде энергетиктер берди көбүнчө жашачы. Анан завод Сёрл бар эле го илгери. Ошолор көбүнчө жашачы. Бу үйдө илгери билесиз го, жана итальянский завод, үйдө деген. Могу үйдө жашачы болуш керек эле илгери. Анан элге берип койду, ошо менен завод бияка итальянцтар келип жашабайбыз деп койушту. Ошо менен илгери ошо менен калды. Булар бүт эле жаңы үйлөр, только булар. Жо, жаңы үйлөрдү мен көрүп атам. Макул, мен жаңы үйлөрдүн салынышына мен каршы эмесмин да. Бирок баягы бир кичи район пайда болсо, мисалы айталы, эми курулуштун жөнөкөй нормасын айтып берейин. Же болбосо мен норманы деле билбейм, мен мисалы чет өлкөдөн көргөнүмдү. Мисалы бир 5000 адам жашаган жерге бир чоң бир 2 гектарлык парк болот экен, жок эле дегенде. Азыр бул жерде 5000 эмес, 100 000 адам жашайт. Биз могу үйлөрдөн коркобуз азыр. Неге? 20 канча этаж. Кудай сактасын балам. Бу үйдүн жарымы калбайт. Куласабы? Куласа деп. Карабайсың, 20 канча этаж болуп кетти. Жок, ал бир жак, анан кийин мен мындай карасам, бул мынтип салыптыр дагы. Анан мындайына дагы салып. Жок, розоветров жок балам. Ооба. Шамал жүрбөйт. Шамал жүрбөйт. Ичи мындай дым гана экен да, була, парник. Чыкпайт. Шаардын ортосунда болуп калды. Бир эле советский бар. Болду ошо менен проспектин шамал урат. Башка урбайт бияк. Мурун эртемен турчусуң, тетактан мустак шамал келчи. Жыргал болчу. Азыр каяктан келет эле шамал эми. Бир эле чоң көчө калды ошо менен. Ичинде сасып, быкы-чыкы болуп жата берет экен. Тем более булар без удобств бала. Бир эле свет и суу. Могу үйдөр тоже. Ысык суу жок бала. Газ жок. Мунунда ысык суу, газ жокпу азыр? Жок бала. Сиз ушул үйдө жашайсызбы? Жок, бул үйдө. Булар кантип жашап атат анан? Светинен. Жок, бул баягы былтыр Атамбаев жанагы $1 сатканда Газпромду. Былтырбы, кайсы 17-жылдары сатты окшойт. Булар Атамбаев бешиш жок бала. Жок, макул, мен ошол шарттын аткарылбаганын айтам. Эмне үчүн доолоп айтабыз? Себеби Газпром ошондо убада берген да. Жок бала. Бул подрядчик жооп берет. Газпром эмес. Подрядчик чем быстрее орыстар айтканда продать, и чтоб заселить. Ошон үчүн. Например, сиз договорунан ысык суунун турбасын кириш. Ан үчүн төлөш керек. Жок, ан үчүн вод болуш керек да. Водко кабыл алыш үчүн Газпром менен, пожалуйста. Ооба. Эртең хоть бүгүн, пожалуйста. Бирок аны кылбай бүтүрбөй туруп эле киргизип койгон деп атпайсызбы? Ооба, бар үйдөр ушундай да. Мына биякта эле ушундай бала. Бүт үйдөр. Жылуулук жок. Жылуулук жок бала. Газ жок. Жылуулук мына 100 метр, буну 50 метр жанында жок, кирбейт ысык суу. Аны шаар бербейт, себеби жеткире албайт. Жок, анысы эмес. Подрядчиктен 100% зависит. Как он договорится, пожалуйста, трубу делай, плати. Больше ничего не надо. И газ тоже есть. У нас биякта эле газдар бар. Потому что берде. Азыр эртең свет өчөт деп атабыз. Баягы верный отключение башталат деп атабыз. Эмеде токтогулда суу калбай атат деп атабыз. Анда булар өчкөн болсо тоңуп калат экен да. Аны Кудай билет бала. Экөөбүз билбейбиз. Аны Кудай билет. Туура. Салам алейкум. Кандайсыздар? Саламат. Мен мына Бишкекти мындай коноктун көзү менен карап бир көрөйүн деп атам. Байкап. Айрыкча жалды. Азыр сурасам айтып атышат, Бишкектин жогору жагында мына эменин жалдын бир мектеп бар экен, ылдый жагында бир мектеп бар экен. Бир мектеп бар дейт. 80 бар. Бир частный бар. Жок, мамлекет. Бирөө бар. Бул жакта бирөө. Садиктерден, бала бакчадан болгон бирөө бар. Парк бир дагы жок. Арча. О жерде кичине сквер бар болду. Ошого сиздер кандайсыздар мындай? Ошол жакшы элеби? Каякта жакшы. Конечно, жаман.
Анан шаардын мына жердин бийлиги нарак барак дебей, мисалы мына жерди салып атканда сиздер кой бул жерде Эч ким чыккан. Азыр акча. Аны карасаң күн тийбейт бизге ана бара. 16 эте салыды. ооба О ортодогу үйлөр кымчылып калды. Шамал тийбейт. Кар эрбейт. ошого уруксатты берип атышат. Берип атат. А эл ызылдап атат, смог каптап кетти, смог. Смог каттады. Көп үйлөрдө азыр неме жок, отопление. Анан кантип жашап атышат? Свет. Свет. А светти азыр Үйлөрдө жок отопление. азыр баягы кече мага Кызыл Каядан чалышты эле, азыр бизге келип, кадимкидей үйүмө кирип, жанагы приборлорубузду пломбалап кетип атышат, светти колдонбогула деп. Болгону жарыкка, телевизорго, холодильникке гана. Трёхфаска эмес, жөнөкөй. Кадимки үйлөргө ошондой кирип атыптыр. Анан эми анын сыры бир жагы, чындап эле свет жетпей атат, себеби мунага окшогондордун баардыгы светте отурат экен. Себеби жылуулук, газ жок экен. Жылуулукка туташпаптыр, газга туташпаптыр. А ошол эле учурда азыр энергия кризис болуп атат деп атабыз. Аны кандай кылабыз? Сууну сатабыз. Ошол үчүн сатып атпайбы? Сатып атабыз. Ошол үчүн сатып атат. Весной и осенью. Всё. Макул, мен бери аралайынчы мен мындай жалды. Бул 40 жылдан бери жалдан эмне өзгөргөн, эмне пайда болгон? Ошо только мыналар өзгөрдү, көп түшкөн. Жок, булар деле азыр мисалы мен түшүнбөйм да, шаарда генплан бар деп атабыз. Генплан бирок бул болжолдуу план экен. А ПДП жок деп атабыз. А ПДП жок болсо эмненин негизинде анда буларга курулушка уруксат берип атабыз? Акча төлөп атышат да чоң. Деньги. Из-за этого и Акча строят. төлөп Ошол үчүн мыналар жерде неметпей карасаң 16 миң салып атышат. Жер жок. и на свете живут. Да, живут. Мына жерде мына бут кийим оңдой турган мына комок экен, наркысы химчистка экен. Мына жерде дүкөн бар экен, наракта дагы бир дүкөн турат. Мына жерде мындай бир чоңураак эле аянтча турат да. Бирок ушул аянтчаны мындай булар эффективдүү пайдаланса дагы болсо керек эле. Мисалы, муну артыраак жылдырып, наркын дагы артыраак жылдырып, муну дагы бир четке наркы артка жылдырып же наракка жылдырып, ошонто ортону мындай чоңураак аянтча кылып, ортого бир бак же бирдеме кылып, же машиналар же баардыгын бир четке кылып туруп, жанына машиналар токтой турган кылып койсо болсо керек эле. Эмнегедир булар дагы мындай ойду келди эле мындай. Мына жерге кылып сала бериптир да, эми каалагандай эле. Ошол эле учурда мынага окшогон машиналар азыр жанагы мына тротуардын үстүндө турат. Анан ошону мындай болгону эч кимде эч жака кеттеген деле киши жок. Болгону бир катар кылып, бир жагын сыл кылып, мындай иреттеп койсо деле болот экен, бирок аны кыл деген деле киши жок окшойт. А ортодо мынатип машиналар мынтип жарымы жолдо, бир дөңгөлөгү тротуарда турат. А бул жакта мисалы мына жашыл аянт деп орун калтырган окшойт, бирок жашыл аянтка бир дагы көчөт эгилбептир, бир дагы дарак жок. А мына жакты эми бизде өз негизи мындай менчик деген деле жанагы аң сезим келе элек окшойт. Мына балдар ойночу жай экен, бирок балдар ойночу жайга эми ушулардын балдары келет да, башка жакта мисалы Бишкектин башка четинен бала келип ойнобойт да. Ошого булар мындай бир акча чогултуппу же бир атайын бир кызматты жалдаппы, муну тегиздетип, тазалатып, көк чөп менен жок дегенде шыпыртып койгон деле эме жок экен. Ылдыйкы, ортоңку, жогорку жал үчүн курулган жалгыз бала бакча ушул дешип атат. Ошого кирип көрөлү. Булардын баягы долбоордук кубаттуулугу деген нерсе бар да. Долбоорунда канча адамга, канча балага пландаштырылган, азыр канча бала ушул жерде тарбияланып атат. Ошону мындай сурап көрөлү. Ошондон бир масштабты көрөбүз деген оюм бар. Эжеке, мен азыр мына жалды айланып жүрөмүн. Жалда мына көп кубаттуу үйлөр абдан көп курулуп атыптыр. Да. Бирок элден сурасам айтып атат, жалгыз гана мамлекеттик эме бала бакчабыз бар деп. Бар. Анан ошодон мына азыр сурагым келип атат. Бул жерде бир 10 миң деген бала бар окшойт өз негизи жал боюнча. Наверное. Анан анын ичинен сиздердин азыр мына проектный мощностуңуздар канча? Долбоордук кубаттуулук дейби? 280. 280. Азыр иш жүзүндө канча баланы окутуп атасыздар? 656 бала. 656 бала. Bir Ошондо группада 55'ten.
Ошондо дээрлик 3 Нет, ну, знаете, когда 280 деген, проектная мощность деген, это рассчитано, когда по 20-25 детей. Да. А потом же это было в 93-х годах, она же меняется. И если так посмотреть по стандарту, 250 детей в группе нормально было, да? Но очередь, электронная очередь сюда, 1190 бала. А потом, это не только в Джале, это проблема тетиги Арчебешиктен башталат. Арчебешикте садик жок. Арчебешикте жок. Ана мына жакта социально незащищенный үйлөр аябай көп. Это вот жанагы 7 апреля бар го, ошолордун үйү бар, глухонемойлордун үйлөрү бар, мына жерде ГКМБлардын, а военнослужащие, они льготники же все. Но Суворовский училищанын үйлөрү, Баткенский событиялардын үйлөрү бар. И получается у нас самое много через льготники. Она биздин очередке тургандар, получается так, вот они в очередь встают, а льготников много. Они, когда стоят в очередь, сразу башина ли туруп калышат, да? А те, которые стоят, они долго-долго могут не попасть, стоять. Получается, проблема вон оттуда начинается. И өйдө жактан эң биринчи садик биз эле. Потом бизден кийин рабочий городок кетет. Кыйла алдыйда да. Да. Ошол очередки мына охват очень большой. Ошондо бул баягы ылдыйкы жал, ортоңку жал, жогорку жал, Арчебешик. 4 кичире баха. Да. Ошонун баардыгына ошол жалгыз садик. Вы знаете, вот эта электронная очередь деген проект, он для чего создан? Для того, чтобы равные права всем. И сюда, как в школе, там же в школе идет привязанность территориально. Садикте андай жок. Электронной очередьте привязанность территориально нету. Они идут все, кто желает, даже иностранец. Центрде турган, если биякта иштесе, эмеге сайтка берип имеет право поставить на очередь ребенка. Жок, анага мен түшүнүп атам. Мен маселе сиздердин эми кезегиңиздер жана башкалар жөнүндө эч кандай маалыматым дагы жок. Анан бул жөнүндө Нет, я раз уж вы пишете, хочу сразу айтып. Тоже наболевшая проблема же, это у всех. Жок, мен азыр көрсөтүп берейин дегеним мындай болуп атат да. Ушунчалык көп кабаттуу үйлөргө уруксат берилип атат. Ошол эле учурда бир дагы садик салынбаганы. Ну, нет, сейчас вот эмеге Арчебешикке ошо бюджеттен каралып, в прошлом году уже даже эмеси түштү деген. Сметасы эмеси түштү. Ал жака на сколько-то миллионов садик курулат деди, да? В принципе, вот это пошагово идет работа потихонечку. Она на... Нет. Вот это новый садик деген, он в прошлом году в январе сказали, что им жылкыга вот 22 жыл эмеге уже бюджетке киргизилип атат деди, да? Но это тоже не решит пока, мало. Все равно. Например, садикти курса, ну, ГПСО 6-групповой курат. Он опять охват только 500-600 детей сделает, и эту проблему не решит. Биз азыр жалдагы жалгыз бала бакчага кирип чыктык. Жалгыз бала бакча экен, бул долбоордук кубаттуулугу болгону 280 балага ылайыкташтырылыптыр. 280 гана. Бирок азыр мындан 3 эсе көп бала азыр ушул жерде тарбияланат экен. Эми караңыздар. Мына жерде мына тиги бир 15 кабатта үй бул жакта турат, 12 кабаттуу. Бул жакта дагы бир 10 кабаттан ашык. Бул жагдан дагы бир 15-16 кабат. Мына жагында 9 кабат, 9 кабат, 9 кабат, 9 кабат, 9 кабат. Бул 10 кабат, 9 кабат, 9 кабат. Кыскасы айланасы бүтүндөй ушул жерде көп кабаттуу үйлөр турат. Ошолордун ортосунда ушул сакталып калыптыр. Бирок бул мына эжеке айтып атат азыр. Бул бир эле бизден эмес, тиги ушул жал, биринчи жал, экинчи жал, үчүнчү жал эмес. Андан жогорку Арчебешик кичи районунан дагы адамдар келет деп атышат. Анан эми мен азыр ушул жерден жанагы Бишкектин бийлигине мындай бир суроо берет элем да. Бул жерде мындай жөнөкөй кызматкерлердин, жөнөкөй элдин, мисалы жөнөкөй соодагерлердин балдары келбейт окшойт бул жерге. Бул жерге ошол жанагы 7 апрелдин эмелери катышуучулары, Баткендин катышуучулары, бул жактагы жанагы аскердик жанагы Суворов бекен, ушундай бир аскердик окуу жай бар, андагылардыкы кыскасы ушуга окшогон, анан аскамсыз болгон, ошолордук менен эле толуп калат экен да. Муну жалда жашагандардын балдары дээрлик кирбейт экен. Кезекке жетпейт экен. Мына ушундай.
Негизи ушул 80-жылдарда ушул мынау панельный көп кабаттуу үйлөр курулуп аткан маалда, Союз маалында ушунчалык үйлөр көбөйүп кетет деп эч ким ойлогон эмес. Анан көбүнчө ушул машиналарга орун коюу маселесин көпчүлүк анда ойлонгон эмес. Бирок андан бери 30 жыл өттү. Эгемендүү болгондон бери. Машиналар күн сайын көбөйүп атат. А транспорт, коомдук транспорт андан бери бизде оңолуп кеткен жок. Демек, азыр Кыргызстандын өзүнүн шартына ылайыктап, Кыргызстандын өзүнүн мындай өзгөчөлүгүнө жараша, мынау көп кабаттуу үйлөрдүн долбоорлоо бир саясаты өзгөрүш керек эле. Мисалы, мурдагы эски статьяларда выгул собак, анан баягы ошол иттерди сейилдете турган жери болуш керек деген норматив болчу. Анан жанагы кир жая турган оруну болуш керек деген мындай атайын нормативтер бар эле. Азыр эч ким кирди көчөгө чыгып жайбай калган. Азыр итин ээрчитип жүргөнгө эмес, баласын ээрчитип нары бери басканга жер таппай калдык. Ошондуктан азыр бизде курулуш нормаларын толугу менен кайрадан карап чыгышыбыз керек эле. Азыр ал каралган жок. Ошонун айынан ушинтип отурабыз. Мына жерде жазылып турат, мына Бишкек шаардык мэриясы номер 5 муниципалдык аймактык башкармалыгы дейт. Кирип көрөлүчү. Кандайсыз, жакшыбы? Сиз подписчигисиз. Биз бул Бишкекке неге келбейсиң? Бишкекте дагы көйгөй бар го. Дешкенден атайын келдим. Сүйлөшүп алгандан неметпейди, билесиз да мыйзамды. Мен бир комментарий бергенде да өзүмдүн руковод жетекчиликтен уруксат алып туруп берет эмесминби? Бишкекти биздикилер айтат да, мен мындай Бишкек мындай демократиялуураак, өз алдынчараак. Кече Бишкекте 2 округтан шайлоодон жанагы каршы добуш берип койгондо дагы адамдар мүнөздөштү. Бишкек мындай эркиндик жагынан кыйла алда карап кетип калды деп. Ошол жагынан алганда ошону далилдеңиздер эми. Сиздерде эркиндик болуш керек, өзүңүз эме. Бул жерде эми жашыруу маалымат жок, эч нерсе жок. Мен болгону сурайын дегеним мындай болуп атат да. Эмне үчүн мынау ылдыйкы жал, ортоңку жал, анан жогорку жал деп 3 жал бар экен. Сиз ошол 3 жалды карайсызбы эми? Мен түшүнгөнүмө караганда. Эми жал деген 3 жал эмес, бул жал 15 деген бар, жал 30 деген бар. Анан жал 23, жал 29 деген бар. Ошонун жал 23, жал 29 деген биздин аймакка кирет. Бирок бул жерде мына жалгыз садик бар экен да, жалгыз бар экен. Мамлекеттик болот. Дагы планда барбы? Бар. Качан болот? Былтыр, то есть быйыл бүттү да документтери. Верхний жалда, өйдөңкү жал 29-та сиздерге картаны көрсөтүп койсоңуз. Качан болот? Документтери быйыл бүттү. Пирдопот, проектно-изыскательные работы. Бул жерге детский площадканын жери бар да, отвод болунган. Ошондо кайсыл жерде бул? Бул эми магистральга жетпей, оңго урулуп кеткенде бош участок бар. Ошондо бизден ылдый тарапта, Өйдө. Ошол жерде генплан боюнча детский площадка буюрса, детский площадка дейм да, детский садик курулат. Канча орунду болуп курулат? Проектный мощностун азыр айта албайм, бирок уже документтер даяр болду да. Бул маселе боюнча бизде УКС мэрия города Бишкек деген бар. Ошо капитальный строительство боюнча ошолор карайт да. Уже бирок проектisi даяр болду. Бизге ошо маалымат бар да ошо боюнча. Ал жакшы. Биз жылда эле ошо боюнча кайрылып келатабыз да. Действительно, жалда бир 17 миң, 15 миңдей киши жашайт. Детский садик жетпейт. Жалгыз мамлекеттик бир эле садик бар. Элдин саны көп. Ошого бир мамлекеттик садикке жардам болсо жакшы болот эле деп. Анан жалда канча көп кабаттуу үй бар? Жалда азыркы тапта 117 үй. 117 көп кабаттуу үй. Но баягы Ошто канча эле? Ошто бир 180-190 ушундай. Дээрлик Ош шаарындагы көп кабаттуу үй бир эле жалда экен да мындай. 117. Бирок 117нин бүтпөй кирип алгандары да бар. Официально госприемка олелектери бар. Негизи фактически жашап аткандардын саны 117. Анда жалпы квартиралардын саны канча болуп калат ушунда? Жалпы квартиралардын санын азыр так айта албайм, бирок карап берсем болот да. Ошону айтканда 117 көп кабаттуу үй боло турган болсо, 117де ар биринде
100дөн квартира алуу деп койсок болобу? Средний 54-төн да. О эски үйлөрдө 54. Жок, алар эски үйлөр 54, а бирок булардыкы 150-200дүктөр деле бар да, ошонун среднийин чыгарганда где-то бир 80 деп койсок болобу, 80 батырлуу. Средний 80 деп бассак болот го. Ошондо канча болот экен? 110. Ой. Мен сизге точносын деле айтып бере алам да. Көйтөбүз. Ну, 80 квартирага дейли. 9360 дейт. Эми мындай орточолугунда бир 9000 квартира бар экен. Жок, 9000ге жетпейт да. Бизде 8000 дейли. Бул бизде 17000 квартирада өзүбүз обслуживать эткенчи. Азыр жаңы үйлөрдү киргизгенде 19900 гараң жеттик да. Ал еще биздин базага кирелектер да. Салынып эл жашап аткандар. Ошонун саны где-то бир 7000ге жетпейт го дейм. Анан мындай экен да, мен азыр эми сиз качантан бери иштейсиз билбейм жерде. Сиздин полномочияңызга нелер кирет аны дагы билбейм, чынын айтайын. Анан бирок мен мына нерсени көрүп атам. Жалдын өзү түзүлгөнүнө бир 40 жылдай болуп калыптыр. Эми 80-жылдардан баштап эсептесек, азырга чейин ушу 40 жыл деп коелу, 40 жыл болуптур. 40 жылда бир 400 дарак отургузулган эмес окшойт дейм да, мындай жакшыраак. Мындай бир катар бир көчөнү бир жок дегенде бир көчө толук дарак менен жанагындай болуптур да. Азыр мына жерде дарак үчүн деп коюп койгон жерлериңиздер бар экен. Ооба. Анан ошол жерлер бош турат да, дарак эгестерби, качан эгестер? Ал жерде кара топуракка даярдап койбоду. Бишкек Зеленхоз. Азыр эме кагазыңыз барбы? Көрсөтөм. Сиз азыр кара топуракка даярдалган деп, мына азыр чоң көчөнү айтып атасыздар. Тыналиеваны. Ооба, Тыналиева. Тыналиевадан мен наркы жакта мына бир Миңжилкыевага бурулдуңузбу? Ооба, мына жерде кайсы шер бирдеме деген үй куруп атыптыр го, бир баягы. Шерой. Шерой. Ошонун мына жерде Шерой экен. Мындай деп коелу. Ушунун ичинде эле мынтип салып бериптир үйдү. Эми ошодон мындай бурулгандагы көчөнү айтат. Миңжилкыева. Миңжилкыев. Ошол жерде көчө мындан турат дейли. Бирасы болуп калды. Ошол жерде мына ортосунан сызык кетип атат. Жолбу? Ооба, жол экиге бөлүнүп атат. Бирок жолдун четинде мына жерде арык турат. Жанагы лоток коюлуптур. Лотоктун жанында мына зеленый зонага деп отдельный дагы эме коюлуптур, орун калтырылыптыр. Анан тротуар болуптур. Туурабы? Тротуардан кийин дагы мына жерде көп кабаттуу үй боло турган болсо, ошол көп кабаттуу үйдөн мына тротуарга чейин дагы зеленый зонага, мына жашыл аянтка орун бар экен, кенен. Бирок азыр сиздер мындай кыласыздар да. Мына жердеги мына арык турсун, макул. Арыктын бул жагына дарак жалчып эгилбептир, бул жагына эгилбептир. Бирок мына жол менен мына арыктын ортосуна дагы арык калтырыптар бир 2 метрдей. Бирок бир дарак эгилбептир. Ошол эле кезде мына жерде парковка жетишпейт экен дагы, бул жерге машиналар өтүп токтойт экен. Токтогондо кандай болуп калып атат? Токтогондо мына бул жагынан машина өтүп атат бир катар. А бул жагынан машина батпай калат экен. То есть мына ортодогу жанагы үзүк сызыгыңыздар практикалык мааниге таптакыр ээ болбой калды да. Ошону жок эле дегенде сиздер балким сиз баягы проектке катышпашыңыз мүмкүн. Жолду эмне үчүн ошону жок дегенде баягы чекесиндеги бордюрун алып койсуп парковка катары ошол жерге турат эле да. Неге ал жерге же дарак экпесек, жөн эле элди кыса бериштин кереги бар дейм да. Дурус. Бул деген баягы Союздун убагында элечи, мен сизге башынан айтып берейин. Ошо единственный бирден бир микрорайонда жал. Союздун убагында бүт проект менен салынчу да. Бирок ошол кезде ошо ирригация салынбай калган да. Азыр деле чыгып көрсөтөм. Үйлөрдүн кээ бир жерлеринде бар, кээ бир жерлеринде жок. Биз 3-4 жыл мурун бул жерде сквер ачтык. Ушул жерге суу алып келдик. Ошол жерден Тыналиевадан алып келип, Миңжилкыевга буруп, мындай кылып алып келдик. Бирок перспективный планда Миңжилкыевдики бар. Даже могу Шерой компаниясы буюрса үйлөрүн салып бүтсө, өз тарабын, то есть южный сторонан Миңжилкыеваны өзүбүз озеленение кылып, өрттөндүрөбүз деп милдеттенме алышкан да. Макул, анысы маселе жок. Мен болгону айтайын дегеним мына жол элестетсеңиз сиз, мына жол. Мындай кылалы. Мындай чоңураак эле кылайын. Мындай жерде ортосунан үзүк сызык кетип атат. Азыр мына көрүүчүлөр бул чоң проблема эмес деши мүмкүн, бирок ошондо деле. Мына жерде ошол местосунан көрбөйлү турсак. Азыр жакшы болот. Бул кишинин аты Райым экен. Ушул номер 5-аймактык башкармалыктын башчысы экен.
Анан азыр бул киши мен айтып атат, ушул өзүм чыгып көргөзүп берейин деп атат. Не иш кылып атабыз, не ишке жетишип атабыз, жетишпей атабыз бардыгын. Бул жер бир 3-4 жыл мурун базар болчу. Мына жер. Базар болчу. Бул жерде 12 магазин бар болчу. Ушул жерди шаарга, мэрияга, Бишкек шаарынын кеңешине ушу биз өзүбүз предложение киргизип, ушул жерди бир сквер кылып ачсак, ушу жалда элдерге эс ала турганга жер жок деп, ошо долбоор даярдап, ошо долбоор ишке ашты. Азыр биздин ушу жал кичи районунун ортоңку жалды элдерине бир ыңгайлуу жер деп айтсак болот да. Мунуздар жакшы экен. Мына теректердегисиздер, бирок теректеги чечими ким кабыл алган? Теректи бизге чейин ушу элдер өзүлөрү тиккен, бирок каралбай атканда суу келбей аткан буяка. Анан биз коштук, мына кымбат баягы дарактар, 7.000-8.000 дегендерди кошуп, анан ушундай жакшынакай бир парк болуп калды. Анан суу келгенде эле теректер чоңоюп, жакшы болуп келатат. Азыр Бишкек Зеленхоз ушул жерди карайт, өзүлөрү обслуживать этип. Түшүндүм. Мына бар экен. Азыр мына жерде 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, бир 20га жетпеген эме бар экен, мындай отургуч бар экен. 20 деп коелу. Бирок бул жерде, мына жерде мисалы, мына жерде канча квартира бар? Бул жер 120. 120 деп коелу, эми 100-100дөн дейли. Бардыгынан алганда эле мына ушул жерде эле бир 500 квартира бар. Ушул айланат эле мындай биринчи эле кабатын алганда, биринчи эле мындай сыйрып ала турган биринчи катарын алганда бир 500 квартира бар. Демек 500 квартираны эгерде аял эркек деп эле эсептесең 1000 болот. Андан сырткары экиден баласын кошо турган болсоң, ошондо дагы 2000 адам кошулат. Бул жерде бир 4000, 3000, 4000дик адам, 4000 адам жашайт. 4000 адам жашаган жерге болгону алакандай кичинекей эми сквер бар экен. Баштап атабыз да. Ушунда жок, мен аны түшүнүп атам, бирок болгону мен азыр масштабты көргөзүп берейин. Ошол да. Ушул дагы жок болчу. Ооба. Жок, мен азыр сизди эме кылайын деген жокмун, сындайын деген жокмун. Болгону бирок азыр жердин урдалып кеткенинин масштабын көрсөтүп берейин деп атам. Ушул 3000 адам жашаган жерге болгону мына 20 жанагы отургуч коюла турган чакан, бак, араң түзүлдү де мындай алганда. Ылдыйкы жалда дагы азыр сквер салынып атат. Ал дагы ушундай. Ал жок, Тыналиевадан баштап Курчатовго жетпейт да, ал чоң. Бирок ал андан тышкары боюндагы аллеяда эми ал. Жок, аллея эмес. Аллеядан кийинки азыр салынып атат. Барып көрсөңүздөр болот. Андан тышкары Южный магистральда көрбөдүңүздөр. Бахадан баштап Тыналиевага чейин тоже зона отдыха салынган да. Ал да жок болчу. Азыр буга чейин жок болчу. Буга чейин жок болчу. Мына заманда бул да дворовой детский площадка, эме футбольный поле салынган. Биздин жашоочулардын балдары келип, только кичинекей балдарга ойношот кечкисин. Аракетиңиздер макул, жакшы экен. Бирок бул жетишерлик эмес дегенде бул баягы жерлердин баары эле сатылып кеттир да. Мисалы мен мисалы мындай масштабты эмеге салыштырам да, мындай кандай десем, адамга мындай биз өзүбүздү Афганистанга салыштырбашыбыз керек, биз өзүбүздү мындай атаандасак Европа менен атаандашыбыз керек дейм. Европада мисалы ар бир 3000-4000 адам жашаган жерге бир 2 гектар, 3 гектарлык парктар салынып атат да. А биз ошондой парк боло турган жерлердин бардыгын сатып үйрүп алып, анан могу кичине жерди көрсөткөнгө аргасыз болуп атабыз. Жок, аргасыз эмес. Эми, конечно, жал деген айың шаар боюнча густонаселенный деп айтып кетсек болот. Жыш. Азыр мына үйлөрдө жылуулук барбы? Бар. Газ бар. Газ бар. Булар да бар. Мына жаңы үйлөрдөчү? Жаңы үйдө да бар. Азыр мен мына жерде бизде жал боюнча 2 котельня бар. Ушу Бишкек Теплоэнерго камсыз кылат, ушу жылуулук боюнча ысык суусун дагы, жылуулугун да ушу 2 котельный ушу жал боюнча. Азыр сиз айткан 117 жана көп кабаттуу үйдүн канчасында эме жылуулук бар? 100%-інде бар, бирок кээ бирлеринин эксплуатацияга берилек үйлөрдө, үй бүт элек, бирок элдер кирип алат да. Шарты менен баягы үйүн сатып, ошол үй бүтпөй атканда өзлөрү кирип алып, ошол ремонттоп кирип алгандар бар. Мына жерлерчи? Эмне болот булар? Бул деген мэриянын постановлениясы менен илгери берилген, бирок азыр соттун чечими менен мэрияга өттү деген маалыматыбыз бар. Бул жерде элдер да суранып атат, биз да ошондой сунуш киргизгенбиз. Бул жерде дагы озеленять этип, бак тигели депчи.
Өзү негизи буларга парковка да керек да. Парковка, бал- подземный бал- парковка деген да бул жерчи. Негизи проектисинде ошондой болчу. Азыр бирок соттун чечими менен мэрия тарап утуп алып, азыр ушу УЗРдин жер боюнча УЗРден маалымат алсаңыздар болот деп ойлойм. А мына жактарчы, мыналар нелер булар? Бул деген водоканалдын насосный станциясы. А бул ограждениеге эмне үчүн алынган эмес? Булар өздөрү ушинтип койсо боло берет экен. Кандай ограждение? Өзүнчө мындай тосуп же ушул болобу ушул? Ушул дагы ремонттоду буну. Ремонттоду. Горводоканалдын. Эми мындай да, мен ушул жерде мындай ачык эле айтып коеюн. Горводоканал дегенде мына эми мындай мамлекеттик курулуштар салмактуураак, мындай бир олбурлуураак болсо жакшы болот эле деп ойлойм. Азыр мына курган забору мына тосмосу ушул экен. Мен муну ачык эле коррупция деп эле айтат элем. Эптеп, септеп ушун тостуңбу тостуң кылгандай эле нерсе. Мен ушинтип айтам. Балким мындай эмес, жок, долбоорунда ушундай каралган десе чыгып айтып берсин анда. Водоканал. Мен оюмча мындай болбош керек эле. Мунун көркү дагы болуш керек. Биринчиден шаардын ортосунда турганына жараша. Анан коопсуздугу дагы кайсы бир талаптарга жооп бериш керек. Кечинде келип туруп бирөө жөн эле кыркып ичинде дары салып кете тургандай болбош керек да. Мына эмне бул мультфильмде мындай алганда. Шаардын ортосунда жатат экен. А мына жерлерчи мыналар? Булар ошонун балансындагы жерби? Насосный станциянын балансындагы жер болсо эмне үчүн ошону толук тоспойт мындай жакшына кылып? Макулайм, сизге жооп бербейсиз го эми. Азыр мына үйдө жылуулук барбы азыр? Бар. Үйүңөрдө газ барбы жокпу? Үйдө газ бар. Эми отопленечи? Отопление бар, газ бар. Кайсы мектепте окуйсуң? Бишкек парк. Бишкек парк? 72. 72 канча кайсы класста окуйсуң? 3-А класс. 3-А класс. Классыңар дагы канчага чейин жетет? А, Б, В болбу? Билбейм. Билбейсиңби? Курсташтарың, классташтарың билбейсиңби? Параллель класс. Билем. Ошондо А класс, Б класс, дагы кандай класстар бар? В класс, Д класстар бар. Г класс, Г. Алар дагы барбы? Ооба. Бул деген сөз бир эле мисалы класста баягы А, Б, В, Г, Д болуп 10го жетет деген сөз бар, ошону ырастап атат азыр. Жалда 3 мектеп бар bizde. Өйдө Верхний Жалда Кытай мамлекети салып берген 95-гимназиябыз бар. Андан 80-чи мектеп бар, средний школа. Анан 72-чи гимназиябыз бар. А проекттин мощностунан канчага чейин ашып атат ушул? Бул 2 смена окуп атышат, азыр 72ге еще действительно жетишпегендиктен жана пристройкада салынбады 12 класска. Ал да бир чоң жардам болду деп ойлойм. Азыр жалды действительно жакшы эле каралып атат. Жакшы эле көңүл бурулуп атат деп ойлойм. Анан мынага окшогон немелер тазаланабы булар? Тазаланат. Мен азыр сизге мунуну көрсөтөйүн дедим мына. Эмне үчүн мына бул жакта озеленениеге жер бар экен. Мына жерди дарак эгип койсоңуздар болот. Мына жерге эксеңиздер болот, туурабы? Бирок мына жерге эгиш шартпы? Муну экпей эле мына бардүрдү алып эле салып мына жака кылып койсо болот эле да. Ар бир жолдун проектиси бар да. Проектиси бар, ол проекти турмуш Жок, мен аны түшүнүп атам. Ошону сиздер мисалы бул проекттин туура келбейт. Себеби мына мен ушул жердин баягы жашоочулардын өкүлү менмин. Мына бир машинаны мына жерге коюп көр, эксперимент кылып көрөлү. Мына көргөндөн кийин мына жерде мына болгону 2 метрге жетпеген жер калып атат. Адамдар келип мына иш жүзүндө турмушта мына сызыкты аттап өткөнгө аргасыз. бул второстепенный жол болуп атат да. Жок, кандай болгон күндө дагы анын логикасы болуш керек да. Эмне үчүн ошону ушундай кылган дейм да. Ушуну айтсаңыздар болбойбу? Кайра мына жака жылдыралы. Мунун эмне кереги бар? Же биз дарак экпесек, жөн эле элди кыса бериштин эмне кереги бар? Дарак эгебиз бизде. Жок, дарак эгилсин, макул, бирок эгиштин эмне кереги бар дейм да. Себеби бул жолго батпай атса. Парковка жетишсиз болуп атса, анда даракты наркы жактарга эге бербейли дабы. А мына жерди бир аз жылдырып койбойлу. Жок дегенде 1 метр жылдырбайлыбы мынага чейин, а даракты мына жерге эге бербейли. Жок, ал сурооңузга жооп бере албайм да мен. Жок, сиз мындай, жок, мына жолуң мага туура келбейт. Мен ушул жердин жашоочуларынын өкүлү катары айтып коеюн. Мынаңды проектиңди кайрадан чийип кел дегенге болбойбу? Неге? Же бизде эми баягы заказчик сиздер да.
Сиздер айтып атасыздар, эл үчүн жок, этика бар, бирок муктаждык деген бар да барбыр. Анан элдин муктаждыгы азыр башка болуп атат, а сиздердин этикаңыздар баягы муктаждыкка туура келбей калып атат да, жооп бербей калып атат. Бизде бул көчөнү карап турсаңыздар, андай деле нагруженность жок. Биз өзүбүз чуркап жүрүп, 2 светофор койдурдук. Жалдан булар жок болчу, 1000 жыл кыйбада, элдин саны көбөйгөн сайынчы. Азыркы тапта, может, сиз айтып аткансыз, суроо талап туура чыкты. Азыр элдер көбөйдү, үйлөр салынып атат. Ар бир квартирада бирден машина болуп атат. Ошон үчүн мурун бул жол салынганда, Бул качан салынган жол? бул жол 4-5 жыл мурун салынган. Анда андай мынчалык потребность жок болчу да. Азыр эле бузуп эле алып туруп берки жака алдыртып коюш. Ал асфальтта керек да. Жок, асфальт керек эми берки жагын айтам. Мен мындай маселе арыктын дагы зонасы болуш керек да. Бул жөн арык. түшүндүм. Мына бака терек ак болуп, жанагы неле жанагы. Биринчиден жазы жалбырактуу экен. Экинчиден мына түсү ак болуп көрүнүктүү экен. Муну биз резиденцияга кетип аткан жолдо көрүп атабыз. Өзүн актап атат, туурабы? Өзгөчөлүгү бар, оригиналдуулугу бар. Ушундан эле бул эң арзан. Мунуну бутап туруп эле ошол жерге сайып койсоң көктөй берет өзүчү. Ошондо эле мынтип сая берсе болбойбу? Сиздерде ошого полномочия барбы? Же анда бирөө тендер менен кылып бериш керек? Жок. Монун баарын эле элдер, жителер субботникке чыгып өзлөрү отурушкандар. Монун баары. Анда жакшы экен. Монун баары. Бул үйдүн элдери чыгып өзлөрү тигип. Бирок маселе жанагы быйыл суу келбей калбады. Суу келбей калбады. Ошондон көп өлүп калып атат. А так муну өзүбүз Суу эмнеге келбей калат? суу эми тартыш болбоду, суга суусу быйыл. Жок, 30 жылдан бери тартыш болгон жок да. Мен сизге 30 жылдан бери 30 жылдан бери суу келген эмес да, ирригация салынбады, жаңы 5 жыл болду деп атпаймынбы. 30 жылдан бери бул жерге ирригация салынбады. Жалда мен сизге жана башында кабинетте отурганда айтпадымбы, ирригация проектиси чийилген эмес жалдыкы деп. Единственный эме микрорайон Мына үй вот болгон эмеспи? Көп болгонбу? Вот болгон. Болсо азыр жүрсөңүз, кече мен азыр ушул жерден өттүм, булар айтып атышат, бизде газ жок, бизде отопление жок дейт. Автодроптер деген үй вот болгон. Биз эксплуатацияга биз катышпайбыз, эксплуатация. Жок, негизи айтам да. Жок, сиз баягы эми мына жерге же эксплуатация кылгыла, же элди чыгаргыла, же бир мындай бир деген жок, проектисинде газ барбы экен деген ошол маселе, ошону караш керек да биринчичи. Ошону билесизби сиз? Билбейм да. Эжеке, саламатсызбы? Бул жакта газ барбы, жокпу? Газ жок, эмечи жанагы жылуулук. Жылуулук, отопление. Ben düşünmüyorum. Отопление барбы? Var su, ısık su. Ысык суу бар, газ эмнеге жок экен? Газ сиз билесизби, газ жок экенин? Ар кандай бар да, жаңы үйлөрдө деген кээ бирде проект эме биринчи чек условия болот эмеспи? Проектте жазалбаса, булар может пища приготовлениясы ошол эле электрический болуп калышы мүмкүн. Азыр бирок Жапаров айтып атпайбы, жанагы свет жетпей атат деп. Бул наркы райондордо жанагы электроприборлорду пломбалап кетип атат. Бул жакта бүт электричествого турат. Ошону жок дегенде газга тезирээк өткөрүп берүү аракети жокпу сиздерде? Жок, бул жерде үй салып аткан ишкер салып. Жок, аны талап кыласыздарбы дейм да, себеби Жапаровдун биздин аймактык башкарма башка функция да. Биз решение местного вопросов местного значения деп иштейбиз. Бул эксплуатация калды, ТСЖ создаваться этти, биз ушулар менен иштеп баштайбыз да. Үй комитети. Демек, газы жок болсо дагы эксплуатацияга кабыл алына берет, Аны биз комментировать эте албайм да. Макул. Эми эмне кылайын деп атасың? Көп пландар бар. Ошо жана садикти биринчи очерет сиз айтып кетпедиңизби? Биринчи ошо садик кирип калса деп бүгүндө бир райондун акими менен отуруп сүйлөштүк. Ошол ишке ашып бир жумуш башталып калса жакшы болот эле, бир жал кичи райондун элдерине депчи. Эң чоң план ошол садик башталып калса жакшы болот деп атабыз. Анан жолдорубуз бар, баягы майда чүйдө өзүбүздүн освещение коюлбаган жерлерибиз, ошол жерге койдуралы деген. Сиздер шайланасыздарбы же дайындаласыздар? Дайындалабыз конкурстун негизинде. Демек, мына элдер сиздерди тааныбайт экен да, мындай, Неге тааныбайт? Тааныбайбы? Тааныйт. Бул жакта авторитетсизби? Жок, авторитет деп өзүм айткан туура эмес болот го дейм, бирок таанычуу элдер менен биз тааныша элебиз. Бизде тем более бир жумада 3 жол обход дегенибиз бар. Биздики дагы өзүбүздүн сотрудниктери 6 адис иштейт. Мен жана менин орун басарым.
Анан ошо бизге ошо 8 кишиге 50 миңдей населениябыз бар да. Ушу магистралдан Киевскийге чейин. Анан Мынау курулуш эмне мынау? бул деген илгери Союздун баягы кичинекей балдарга жасап берген оюн аянтчасынын эле бир комплекси да. Ушундай эле тура бериш керекпи? Же муну Жок. көртөндүрүп, же муну же жакшылап оңдоп, же болбосо жок кылып эле койсо эмне болот ушуну? Жок, жасап атабыз. Азыр барып көрүп кетсек. Экинчи үйдүкүн. Азыр анан мынау жерде, мына карасаңыз, мынау жерде могу дүкөн турат, Ушул дүкөндү алып, мынау жака коюп, наркы гаражды алып, балким могу наркы четке жылдырып, мынау көрсөңүз, мынау бир кызыктай эм экен да. Мынау жерде жер жок эмес экен, жер бар экен. Бирок сарамжал эмес экен да болгону. Мынау жерде эки мынау гараж турат. Билбейм, аны Кат жөнөткөнбүз. Алдыра албай атабыз буларды дагычы. демек булар алыныш керек. Алыш керек. Бул да алыш керек. Жок, буларды мен ал деп деле айтпайм. Өз негизи балким мыйзамдаштырыш керек да булар. Анан буларды мындай бир четке кылып койсо болбойбу мындай? Же наркы четкеби, же мынау четкеби алыппы? Мындай да бизде шаарда Бишкек глав архитектура деген бар да. Ошолор биринчи документтерин турлап, ошолор чийип берет, кандай отуруш керек. Сиз мояка да отпайсыз. Бул жердин астында сеть бар болсо койгонго болбойт да. Макул, мен аны түшүнөм. Ошол үчүн мындай бир жерге мындай бир жаңсылыраак кылып койсо Бул болот. жерде көрүп атпайсызбы? Мен муну көрүп турам, туура. Мунун астында да значит эме линиялар кеткен да светтинчи. Ооба, мен аны да көрүп турам. Ошондо деле мындай бир иреттүү кылып койсо болбойбу дейм да, мындай таптакыр айласы жокпу? Жок, айласы бар. Бул деген ойлонуп туруп койду. Картага отургузат да муну. Кандай кылып туруш керек, кандай болуш керек деп. Архитектор чийип берет. Азыр мисалы биз ал жерге азыр мына карасаңыз, мына карасаңыз, бере албайбыз да бул жерге. Мынаны карасаңыз, мына жерде мына килтеген жер турат да. Бул жер балким сиз айткандай астында труба бардыр, газдыкы бардыр, светтики бардыр, тепло бардыр, макул. Бирок эме бул жерде мындай бир аз тегиздеп эле, мына машиналардын баардыгы ушул жерге сиңип кете турган болсо болот да, туурабы? Себеби мынаны караңыз азыр. Мына жерден болгондо кичинекей эле жолчо кылыш керек экен. Тегиздеп эле. А мына жердеги мына тротуарды минип тургандардын баардыгын бул жака жылдырса болот да мисалы. Бирок анда дагы стоянкага дагы ошо архитектурадан заключение алыш керек да. Жок, албайсыздарбы анан? Заключение деген заказчик болуп туруп, анын акчасын төлөш керек. А биз деген муну кантип биз архитектура ким үчүн иштейт ал? Жок, платный эмес да. Мен аны түшүнүп атам, ошондо деле мындай бир ушул жердеги жашоочулар. Мен эме сизге аз дагы айтып коеюн. Архитектура бул коммерциялык орган болбосо керек. Коммерческий эле орган да. Бул деген хозрасчетный орган. Өзү акча табат, өзүнүн айлыгын өзү табат. Коммерческий эмес, бирок хозрасчетный деп атам да. Макул, ошондой болсун. Макул, эми дагы бир маселе. Мына жакты караңыздар, мына жашылдандырууга деп месте калтырылган да. Мына жагы. Туурабы? Садиктин немеси да, чеги. Садиктин чеги, бирок муну садик кылыш керекпи? Мына жерге баягы бака теректи ким эгиш керек? Правила благоустройства города Бишкек деген бар. Бишкек шаардык кеңешинин өзү ошону утверждать эткен да. Бул ар бир субъект өзүнөн 2 метр ошо благоустройство санитарный очисткасын ошолор караш керек. Демек, бала бакча өзү караш керек. Бала бакча караш керек. Былтыр эле жасалды да, булчу. Быйыл бүттү. Биз деле жардам беребиз. Но мондай аз колушак басып эме коюлуп келатат биякачы. Мынчалык машина көбөйүп кетерин действительно кыйын болуп атат да, машиналар батпай. Мына экинчи домик. Мынаны оңдодук дегениңиздер. Элдер оңоп, өздөрү күчү менен ошентип жасап атышат. Эми биздики деле айтпадым сизге 6 адис мен орун басарым менен ошо 50 миң калкты тейлейбиз да. Анан проблемный вопросу деп ар бир карап, ар бир тапшырманы беребиз. Ар бир эмеге субъектке азыр эле, например, могу жалда эле бир мурунку жыйында бир 4 колодецтерди урдап атпайбы? Ошонун 4 колодец, например, жабылбай турду эле бүгүн жаптыртып, бетондоттук да. Анын баарын өзүбүз мынтип жөө басып, кыдырып карап турабыз. Кайсы жер таза, кайсы жер кир болуп кетти. Ошол жерге өзүбүз чыгып, же ошо элдерди чыгарып тазалап. Анан биринчи эле бул сиз айтып аткандай бак дарак тигиш үчүн ал жерде суу маселесин чечиш керек да. Суу маселеси көрүп атпайсызбы мына Союздун убагында салынган үйлөр, бирок баягы арыгын таштаган эмес да. Суу каяктан келип, суу каяка кетер. Ошон үчүн бизде 2 жыл, 3 жылдан бери
бирок проектисин заказ кылып келатабыз. Бул эски аэропортко барсаңыз, аз көрсөтүп берем. Что эски аэропортко уже өйдө жагын уже ирригациясын алмаштырдык да. Уже кичинеден жылыш бар. Бюджетте канча акча бөлүнсө, ошо биздин көйгөйлөргөчү. Ошону мен чети менен жазалып келдим. Кириңиздер. Болду окшойт эми, рахмат эми. Çok kириңиздер эми. Кирип эмне кылат элек эми? Да, кагаздарды может дайыр суроолоруңуз болуп кетет. Эмне суроо бар эми? Бир урууңуз калабыз. Туманча отуруп. Мен ошодон корком да. Жок, мен коркуп турган эчтеке жок. Тем более атыңыз Райым экен. Кофе, чай. Жок, жок, жок. Эми айтып кетчү нерсе биз эң чоң аймакпыз. Башкармалыктардан ушу элибиздин саны менен да ушул участок эмелде офисте да биз бесхознойдон ушу мэриянын балансын өткөзүп өзүбүз чуркап өзүбүздүн офисибиз жок болчу. Подвалда отурасыздар. Подвалда отурабыз. Бирок ушул подвалга дагы рахмат да, өзүбүздүн офисибиз болуп калды. Мурун деген центр детского творчества деп отурчубуз. Самик байке. Аз бир кыздар айтып коесуздар, чай алып койсун. Ана ошо жакта отурчубуз, бир кабинетте 10 киши. Мындай кылбайлыбы? Келиңиз мындай экөөбүз келишели, бир сөзгө келишели. Эми аманчылык боло турган болсо, мен эми азыр мына кыш, эмки жылы жаз болот. Жаздын алдында мен сизге бир май айында келип кетейин. Дагы бир Аманчылык болсо, аманчылык болсо ошентип. Анан ошол май айында келген учурда мен эмнелерди көрө алам. Азыркыдан башка. Сиз убада бериңиз, мен сизди эмки жылы ошол баягы май айында келип туруп, мына мен апрелден баштап апрель-май ичи ушул жумуштарды кылдым дегенге. Мен сиз өзүңүз көрүп кеткен могу Миңжилкыевка бак катар тигилет, буюрса ал колубуздан келет. Анан чоң масштабный нерселерди айта албайм. Буюрса өзүбүз деле ниет кылып атабыз, жана садик башталып калса, бир ошол бюджеттен акчасы бөлүнүп калса, документтер даяр турат. Ошо садиктин көйгөйү 1,5 жыл, 2 жылда чечилип калат буюрса. Ошол жерден буюрса жеринен көрүп, может майда ошол стройка болуп аткан жерден барып бир кабар алып кетесиз деп ойлойм. Демек, садиктин стройкасы башталат экен. Жок, эми мен аны 100% айта албайм. Ошол аракет кылып атасыз, ооба. Аракет кылып атабыз. Биз чуркап атабыз ошонун баарына. Андан сырткары, мына элди уюштуруу жагы, мисалы эл менен сүйлөшкөн жетекчи жок окшобойт дейм да. Себеби мына кайсыл дворго кирбейин, ал двордогу адамдар двор меники эмес деген бир менчик деген сезими жок да. Ошолорду балким кандай кылыш керек? Балким эшигинин алдына ар бир дворго бирден жанагы дүкөн койдуруп берип, ошого уруксат бердиртип. Анан кийин ошол дүкөндөн түшкөн акча менен ошол баягы дворду тазалатасыздарбы же кандай? Мен силерге даже азыр барып деле көрсөтүп кетсем болот, андай деле эмес. Кээ бир адамдардан эметет да, зависит этет. Уюштуруу жагынан дагы, кээ бир адамдар мына субботникке чакырсак дагы буяк жак эми башкачараак да, ошко карагандачы. Ошто көрүп эле жүрбөйбүз, баягыда эртең менен тура калып өзүлөрү эле. Кээ бир үйлөр, үйдүн жетекчилиги да, биринчи очередь. Посольство, Американын посольствосунан бери грант алып, өзүнүн жерин оформить этип, кызыл китебин алып, налогун төлөп, ошол жерге мусора перерабатывающий кичинекей мини салып алып деле окат кылгандар бар. Кагаздын 2 бети болот эмеспи? Андайдар да бар. Өзүлөрү бир бизде грант дегендер бар. Жок. Грант дегендер бар. Грантты алып, биринчи очередь ТСЖ создавать этип. Анан кээ бир үйлөр бар, сиз айтып аткан туура кошулам да. Даже домком шайлабай биз барабыз, объявлениелерибизди тыкылдатабыз, чыккыла домком шайлайлы десек, бир киши, бир 2 киши, 3 киши чыгып, анан бизге кереги жок дейт да, ошондой эле жашай беребиз да. Ким бир уюштурбайсыңар, эшиктин астына бир шыпырганга, бир акча чогултуп, бир дворник алып, подъездиңерди жууганга, силерге конок келет да. Жылыш бар. Мына жалда эле мурун бир 117 үйдүн бир 30% бесхозный болсо, азыр бир 10 чакты үйдө бесхозный болгончу. Мен эми мындай да. Мен өзүм айткым келет, баягы илгери мурда жанагы Малайзия азыр эң таза шаарлардын катарына кирет экен азыр. Бирок мурда абдан кир шаар болгон экен. Сингапурду деле айтсаңыз болот да. Сингапур эми диктатура.
эми диктатуралык жанагындай. Мыйзам күчтүү. Мыйзам. Бирок аларды деле историясын алсак ошондой болот атпайбы? Мен азыр балким жанагындай болобу дейм да. Балким ошо биз аягына чейин ушундай тизебизге чейин жанагы кирге тыгылышыбыз керек баткага. Анан кийин биздин мээбизге жетеби дейм да, ошол эшиктин алдын тазалап, аны мал чыгып, же ага акча бөлүшүбүз керек. Акча төлөшүбүз керек бир дворникке. Же болбосо өзүбүз бир айда бир, 2 айда бир чыгып, бир жок дегенде жай айларында, анан күздө бир, мына жалбырактар түшүп бүткөндө бир жолу баягы өзүбүздүн балдарыбыз үчүн, ал бирөө үчүн эмес, өзүбүздүн балдарыбыз үчүн жөн эле чыгып, шыпыргыны алып, мындай чыгып баягы фитнеске барганча эле. Фитнеске бир күн барбай, фитнестин ордуна эшиктин алдында фитнес кылып койсо болобу дейм да. Ошол нерсени же эл өзү түшүнүш керек акыры. Же аны билбейм кандай механизм бар. Же сиз айткан Сингапурдай кылып эле эшигиңдин алды кир болсо свет берилбейт деген сыяктуу чараларга чейин барыш керек. Эмне кылыш керек? Жок, азыр мен сизге кошула албайм. Аң сезим өйдө эле баратат деп ойлойм. Мурун эң кир шаар боюнча ушул жал болчу да. Бияктан мусор учуп кетип, тияктан стройматериалдар учуп кетет. Азыр болсо андай жок да. Өзүңүз деле кыдырып көрсөңүз, 2 жыл, 3 жылдан бери туруп калган мусор жок да. Биз өзүбүз жума сайын кыдырып чыгабыз. Кайсы жерде кир болсо ошо домкомдорго тапшырма беребиз. Алдыргыла срок деп туруп мынчасына чейин өзүбүз барып кайрат текшеребиз. Анан 117 үйгө 2 специалистибиз закреплен, ар бирөөнүкү бөлүнгөн. Андан тышкары биздики Киевскийге чейин деп атпайм, биздики территория ошонун баарына 6 адис. Азыр сиз мага убада берип атканда азыр Тыналиевага дедиңиз, Тыналиева дедиңиз. Миңжилкыева. Анан Тыналиеваныкында буюрса бүтүрөбүз, жана кара топуракка ал Зеленхоз жооп берет да. Азыр тендер өтпөйт деп атышат. Маалыматыбыз бар. Буюрса эңки жылы келсеңиздер, майда буюрса Ылдыйкы Акынбаеванын жээгинде да ушундай бир кичинекей сейил бакча болуп калат деп ойлойм. Ошондо Миңжилкыев көчөсүнө жанагы дарактар эгилет. Анан баягы садиктин курулушу башталып калышы мүмкүн. Мүмкүн бир 50%тен көбүрөөк деп турабыз. Буюрса Тыналиева көчөсүндө дагы бир сквер пайда болот чакан. Анан бирок мен азыр дагы эме кылам. Бирок башка сиз айтып аткандай туура кошулам. То что жалда башка жер жок мындай благоустроить эте турганга биз деле аракет кылып атабыз. 20 000 адам жашаса, ошо 20 000 адам жашаган жерге болгону жалгыз бала бакча бар экен. Ал бала бакчанын баягы долбоордук кубаттуулугу болгону 280 бала экен. Ага бүтүндөй бул жал эле эмес, наркы ылдый жагындагы бака келет экен, жогору жагындагы арча бешиктен бери келет экен. Анан иштеп атабыз. Рахмат сиздердин бул передачаңыздар менен да биздин чече турган кишилер да ушул көйгөйгө бир көз салып, биздин бир менин оюм боюнча бир ушу детский площадка деп атпайбызбы, детский площадкалар, жана детский садигибиз бир ишке ашып кетет деген оюм бар. Анткени бүт документтери даяр. Азыркы убакытта только акчасы бөлүнсө эле башталат да. Тендерге берип утуп алса фирма, анан баштап 1 жылда, 1,5 жылда буюрса ишке кирип калат деген оюбуз бар да. Рахмат чоң. Макул. Жакшы калыңыз. Жок, койм. Фамилияңызды. Жолдошев Райым. Жолдошев Райым. Номер 5-чи аймактык башкарманын начальниги. Макул, жакшы калыңыз, ийгилик анда. Так, мен азыр ушул жалдагы 33-чү көп кабаттуу үйдүн алдында турам. Мына менин алдымда 33-чү үй экен. Бул жакта үйлөр кайсылар экен билбейм. Кыскасы мындай да. Мына бул балдар ойночу жайы болгону ушул экен. Кичинекей, мына. Анан бул жагында мына дүкөнчө турат, дүкөнчө алдын тосуп алып тур, кичине бакча кылып. Анан балдар ойной турган болсо, мынаны карасаңыздар, мунун тосмосу жок да. Бала бир топ соогу мындай чуркап кетип эле артынан мындай эле чуркай койгон болсо, наркы жак чоң жол болуп калыптыр. Дандан жолдо балдарды уруп кетиши мындай турган сөз. Анан ушуга окшогон маселелер мына жалда өтө көп экен. Жер өтө кысталыш, жер өтө тар, жер өтө аз экен. Анан ушул жерде мындай бир жалчыган жанагы бактарды көгөртүү иши жок. Жана айтты эменин ушул жанагы аймактык башкармалыктын башчысы. Бул жер мурда аэропорт болгон экен, асты бетон экен, дарак көктөбөйт деп. Бирок ошол эле учурда мынага окшогон айрым кимдир бирөөлөр эгип койгон дарактар монтип көктөптүр. Демек, наркы жакта көктөйт да. Наркы жактарда мындай катар эгип койсо көктөйт да.
буга менин оюмча эккен гана киши жок. Анан бул жерде мына тазалык боюнча уюштурган киши жок. Мисалы домкомдорду уюштуруп, бул жерде бир концерттерди уюштуруп, анан элди бир мындай бир ынтымакка чакырып, элди ушул жерде өзүңдүн балаң жашайт бул жерде. Өзүңдүн балаң үчүн тазалап кой, балаң тазараак жерде ойносун деген кишинин өзү жоктой да. Ошондой бир аракет жоктой. Кыскасы кылам деген кишиге бул жерде иш абдан эле көп, бирок эми эң негизги бул жердин трагедиясы, бул жердин катастрофасы эмне? Бул жерде жер ушунчалык көп сатылган. Бул жерде ошол акыркы 40 жылдан бери чоңдор баягы жер алам деген кишинин баардыгын эле ушу жалда жер бар деп эле жалдын жерин сата бергендей. Ошентип отуруп бул жерди жанагы кумурсканын же арын уясындай десек жакшыраак болот. Ушу арын уясындай кылып эле быжыратып сала бериптир. Ошонун айынан паркка, кичинекей бир бакка жерлери дээрлик калбаптыр. Парковка жетишсиз. Жолдору туура эмес салынган. Расчет туура эмес болгон, алынган эмес расчет. Андан сырткары көп үйлөрдүн жылуулугу болсо, көп үйлөрдүн газы жок экен. Көп үйлөрдүн газы болсо, көп үйлөрдүн жылуулугу жок экен. Дээрлик мына жал азыр ошол жердеги бир 173-176 үй деп атат, көп кабаттуу үй. 176 көп кабаттуу үйдүн дээрлик көпчүлүгү бул кадимкидей эле мына электр энергиясында отурат. Кыскасы ушуга окшогон маселелер. Муну быйыл кыштан булар кандай чыгат билбейм, азыркыдай темп менен кетип атса. Же Садыр Жапаров жанагы аймактардагы, айылдардагы үйлөрдү силердин отуңар бар, көмүрүңөр бар, эптеп жылынасыңар деп баягы светти толук өчүрүп эле бул жака береби билбейм. Кыскасы абал азыр оор. Бар болуңуздар, мен азыр дагы бир көп кабаттуу үйгө барайын. Азыр бүгүн ушул эменин жанагы иретсиз Бишкектин бул экинчи чыгарылышы болду. Алдыда дагы бир нече чыгарылышты кылып күн сайын сиздерге берип турабыз. Бар болуңуздар, кеттик.